Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күндөрдүн бир күнүндө урушка, жихадка чыгуу үчүн акча, экономика ошо акча мал топтогула дегенде Абу Бакр радиаллаху анху субханалла акчасын баарын чыгарыптыр. Үйүндө бир динар же болбосо бир дирхам калтырган эмес экен. Аялым бар, алардын тамак ашы бар, алардын жеп ичиши бар, аларды кийинтирип, ичинтирип, жедириш эркектердин мойнундагы болгон милдет бар экендигин биз билебиз. Бул бар нерсе бүгүн. Бирок Абу Бакр радиаллаху анху Аллахка ушунчалык даражада ишенгендиги, же болбосо Аллах субханаху таала аны Куранда атка деп атагандыгы, өтө бир таквачылыктын эң бийик таквачылыгы, эң жогорку таквачылыгына даражасы жеткендигини Аллах субханаху таала Куранда сыфаттагандыгын, кийинчерээк ошол тарыхта бүт байлыгын, мүлкүнү Аллах үчүн чыгарып берген экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Ва Абу Бакр, сен үйүңө эмне калтырдың?" дегенде, "Мен үйүмө Аллах жана анын пайгамбарын калтырдым" деген экен. Абу Бакр радиаллаху анхунун ушул кылган кылыгыны, кылган амалыны бир кайсы тарыхчылар, уламалар жазып, ал Абу Бакр радиаллаху анху үйүндөгү болгон бир канча сумма, бүгүнкү сумма мен эсептей турган болсок, мейли дейли бир $10,000 дейли. $10,000 суммасы бар эле Аллах үчүн чыгарып койду да, инсандардын көзүнүн алдында ал бүт байлыгын чыгарып Аллах үчүн берди, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн. Инсандар ойлошу мүмкүн, бул үйүндө эч нерсе калбады, кедей болуп калды. Бирок ошо менен биргеликте Аллах дүйнө жана ахиретти, асман жерлерди, байлыктарды, кендерди, ушул рызкыны күнүгө берип турган Аллахтын казнасы Абу Бакр радиаллаху анху үйүндө эле. Абу Бакр радиаллаху анхунун үйүнө рызкы келип турат эле. Ал эң бай болду. Кийинки тарыхтарда карап көрө турган болсок, Абу Бакр радиаллаху анху кедей болуп өлүп калган жери жок. Болгону ал инсан билет эле. Ал Аллахка болгон келтирген иманын билгендиги үчүн Абу Бакр радиаллаху анху өтө бир таква, ошо акылдуу, өзүнүн кавмынын ичинде да бир белгилүү инсан болгондугу үчүн өзүнүн мал мүлкүндө мискин, бечара, колунда жок, кедей, ошондой жихад, Аллах жолунда дин үчүн, динге сарптоону ал билгендиги үчүн бүт байлыгын, мүлкүн чыгарып берди. Бул аяттарды биз кыяматка чейин окуйбуз. Бул да болсо Аллах субханаху таала ал инсанга ал-атка деген ысым сыфат бергендиги. Ал болсо бүт байлыгын, мүлкүнү Аллах үчүн чыгарып берет, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн чыгарып берет. Эң аяттын акырында "Вала сауфа ярда", Аллах субханаху таала сага бейиште ушундай бир чоң даражалар берет. Аллах субханаху таала сага бейиштен орун берет. Ал бейишке сен киргенде көзүң кубана турган, жүрөгүң ыраазы боло турган орундарды Аллах субханаху таала берет дейт. Албетте биз Аллах субханаху тааладан дуа кылып сурайбыз: "Я Аллах, я Раббим, биз ушул сахабанын тарыхын баштап, ушул сахабинин тарыхын окуп атабыз. Бизди Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жана өзүңдөн корккон, жана сен алардын атын Куранда эстеген, Куранда эскерткен ушундай бир сахабалардын жолун жолдоого бизге да насип кылып, кыямат күнү бизди Аллах субханаху таала ушул сахабалар менен бирге кылган болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жана ушул сахабалар менен бирге кылган болсун." Жана ошондой эле Абу Бакр радиаллаху анхунун өзүнүн болгон лакаптарынан дагы бири ас-сахиб. Буну да болсо Куранда Аллах субханаху таала сыфаттайт, кандай болгондугу. Ас-сахиб деген дос дегени. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын досу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын гар, Хира үңкүрүндө, же болсо Саур үңкүрүндө бирге болгон, ошо Саур үңкүрүндө бирге болгон Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям досу болуп аталган ас-сахиб. Аллах субханаху таала Куранда ошолордун сыфатын, ошол кыссаны тарыхтын эмне дейт? "Илля тансуруху фақад насрахуллах из ахраджаху аллазина кафару thani ithnaini iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan." Ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын жанындагы, кол астында, ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын алдында Пайгамбарга эң жакын досу Абу Бакр радиаллаху анху. Ал экөө гарда, ошол үңкүрдө турган кезинде Абу Бакр радиаллаху анху өзүнүн сөздөрүндө "Лау анна ахадухум назара ила кадамай", эгерде алардын бирөөү өзүнүн кадамын, путун астына караганда дейт, бизди көрмөк эле дейт. Аллах субханаху таала аларды көр кылып, алар путун астына карашкан жок. Абу Бакр радиаллаху анху менен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол гор үңкүрдүн ичинде эле. Абу Бакр радиаллаху анху өтө бир кыжалаттанып, өтө бир кайгыланып баштаганда Аллах субханаху таала ушул аятты түшүрүп, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Бакр радиаллаху анхуга эмне деди? "Ла тахзан, инналлаха ма'ана", ва Абу Бакр, сен коркпо, албетте Аллах субханаху таала биз менен. Башка бир хадисте риваятта келгендеги "Я Абу Бакр, ма заннука би иснейн, Аллаху салисухума", ва Абу Бакр, сен кандай оюң бар дейт? Биз экөөбүз азыр ушул жерде.
Биздин үчүнчүбүз Аллах. Аллах биз менен боло турган болсо, биздин алдыбызда, биздин аркабызда, биздин каршыбызга турган ким бар экендиги кандай деп ойлосуң дегенде, албетте бул Аллах биз менен болгондо, дүйнөнү жараткан бүт махлукаттардын каун, ушул дүйнөдөгү бүт нерсени, буйругун, ушул бүт нерсе кыймыл аракетини жасаткан Аллах субханаху тааля биз менен боло турган болсо, биздин алдыбызда же бизге сүйлөп аткандар, биздин каршыбызда тургандарга биз эч кандай алар эч кандай бизди ойлонтпой турган нерсе деген мааниде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакр радиаллаху анхуга айткан. Албетте урматтуу мусулман бир туугандар, Абу Бакр радиаллаху анху тууралуу анын сыфаттары, анын ушундай өздөрүнүн аттары экендигини айта турган болсок, өтө көп, бул түгө эмес. Абу Бакр радиаллаху анху, урматтуу мусулман бир туугандар, туулган жылы качан туулган десе, бул фил окуясыны бардык инсандар билет. Фил окуясы кандай болгондугу. Абраха Меккени жок кылам деп өтө бир чиркөө курат. Ал чиркөө Меккеден инсандарды чиркөөгө кайтарып ошол жака ибадатка, же болбосо Мекке тижари центр болгондугу үчүн, бизнес центри болгондугу үчүн бүт инсандар келип ошол жерде, белгилүү жер болгондугу үчүн инсандар келип ошол жерде товарын сатат, товар алат, ошондой болгондугу үчүн ал да Абраха да өзүнө чиркөө кылат да инсандарды ошол жерде таваф кылуусун каалайт. Бул тарыхты бардыгы эле билет, буну айтып туруунун кереги деле жок деп ойлойм. Ошол фил окуясыдан кийин Абу Бакр радиаллаху анху 3 жылдан кийин төрөлгөн дешет. Бирок ражих, эң туура сөз, ушул китептерден каралып чыккан нерсеси, Абу Бакр радиаллаху анху фил окуясынан кийин, ошо фил окуясынан кийин 2 жыл 6 айдан кийин туулган. Фил окуясынан кийин 2 жыл 6 айдан кийин туулган. Ал эми Абу Бакр радиаллаху анхунун сыфаты, анын көрүнүшү кандай эле десе, Абу Бакр радиаллаху анху өтө бир ак түстүү, бети ак, арык түстүү инсан эле. Арыктыгынан бир риваятта келет го, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ма асфала минал ка'байни фа хува фин-нар." Ким кызыл ашыктан ылдый кийимде турган болсо, шымыны же көйнөгүнү кызыл ашыктан ылдый кылып, текебирденип, жер сүдүрөп кие турган болсо, ал инсан тозокто дегенде, Абу Бакр радиаллаху анхунун арыктыгынан анын белинде ошо шымы турбайт экен, кийими турбайт экен. Абу Бакр радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан: "Я Расулаллах, мен ушундаймын, белимден ылдыйын, шымым турбайт, ал түшүп кете берет" дегенде, Абу Бакр радиаллаху анхуга пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Сен андай инсандардан эмессиң" дейт. Абу Бакр радиаллаху анху өтө бир ырайымдуу, өтө бир боорукер инсан болгон. Өтө боорукер, өтө ырайымдуу инсан болгондугу үчүн аны да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Сен андай инсандардан эмессиң" деди. Өтө ак, бети өтө келбети келишкен, өтө чырайлуу, кооз сулуу инсан болчу Абу Бакр радиаллаху анху. Ал эми Абу Бакр радиаллаху анхунун атасы ким десе, атасын биз эмне дедик? Усман ибн Амир. Усман ибн Амир ибн Амр. Абу Бакр радиаллаху анхунун өзүнүн аты эмне дедик? Абдулла. Абу Бакр радиаллаху анхунун өзүнүн аты Абдулла ибн Усман, атасы болсо Усман ибн Амир ибн Амр. Абу Бакр радиаллаху анхунун атасы. Абу Бакр радиаллаху анхунун атасы өзүнүн аты Усман ибн Амир ибн Амр болсо, ал эми анын куньясы, анын лакабы, ал лакаптанып калгандыгы Абу Кухафа. Абу Кухафа бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайрадан Меккеге кайтып келип, Мекке фатх болгондон кийин, мусулмандар кайра Меккени келип мушриктерден алгандан кийин ошол күнү исламды кабыл кылат да. Абу Бакр радиаллаху анху, субханаллах, атасыны жетелеп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип, сүйүнчүлөп: "Я Расулаллах, мен атам исламды кабыл кылды, мен атам сага байат бермекчи" деп келгенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Я Аба Бакр, халла таракта хатта нати." Сен атаңды жөн эле койбопсуң, бул аксакалды үйүнө коюп жөн эле койгоңда биз өзүбүз келмекпиз мына алдыга дегенде, Абу Бакр радиаллаху анху: "Я Расулаллах, бул сага келиштиги бул зарыл" деп туруп эмне кылам. Ушундай эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде эмне деген? "Маллам юваккир кибаруна, же болсо кабируна, ва ярхам сагируна." Ким биздин чоңдорду урматтабаса, кичинелерге ырайым болбосо, ал бизден эмес деген хадис. Бул да пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбарлыгы, рахма лил аламин, бул дүйнө, ушу аламдардын баарына мерим, ырайым катары жөнөтүлгөндүгүнө далалат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошондуктан биз бүгүн
чоңдорду өз ордуну билдирип, чоңдорубузду урматтап сыйлашыбыз керек. Кичинелерди да ошондой кичинелерге райым көрсөтүп, аларга туура жол көрсөтүүгө аракет кылыш керек. Бул да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөттөрүнөн бири. Абу Кухафа бул Абдулла ибн Усман, Абу Бакр радиаллаху анхунун атасы Усман ибн Амр, анын куньясы, лакабы Абу Кухафа. Бул исламды кабыл кылат. Бир риваяттарда эч бир сахабанын атасы же болсо энеси исламды кабыл кылып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды көрдү деген өтө аз бар. Бул бирок Абу Бакр радиаллаху анхунун үй бүлөсү толугу менен исламды кабыл кылып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды барып көргөн сахаби болгон. Башка сахабалардын аталары исламды кабыл кылган, бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды көрүшкөн эмес деген риваяттар келген. Ал эми Абу Бакр радиаллаху анхунун апасы ким десе, ал Салма бинт Сахр ибн Амр ибн Кааб ибн Саад. Салма деген бинт Сахр, апасынын аты Салма бинт Сахр болгон экен. Бунун куньясы Уммул Хайр, жакшылыктын апасы деген куньяга ошондой лакапталынган. Абу Бакр радиаллаху анхунун апасы бул. Ал эми Абу Бакр радиаллаху анхунун аялдары десе, Абу Бакр радиаллаху анху 4 аялга үйлөнгөн. Ал 4 аялдан 3 улдуу жана 3 кыздуу болгон. Биринчи аялы Абу Бакр радиаллаху анхунун биринчи аялы Кутайла бинт Абдул Узза же болсо Катила бинт Абдул Узза. Бул аялдын исламды кабыл кылышында бир аз ихтилаф бар. Исламды кабыл кылган эмеспи? Бирок бул аялдан Абу Бакр радиаллаху анху Абдулла ва Асма, Абдулла мен Асма деген, Абдулла улдуу, Асма кыздуу болгон. Абу Бакр радиаллаху анху буну жахилия доорунда, ошо исламга чейин эле, Аллаху алам, исламга чейин бул аялды талак кылган. Абу Бакр радиаллаху анхунун экинчи аялы Умму Румман. Бул Кинана урусунан болгон. Аялы Харис өлгөндөн кийин Абу Бакр радиаллаху анху бул аялга үйлөнөт. Бул аял исламды кабыл кылат. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга байат берет, Мадинага хижрат кылат. Ал аял болсо Абдурахман жана Айша радиаллаху анхум. Ошол Абдурахман жана Айша радиаллаху анха ошол аялдан болот, Умму Руммандан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам доорунда 6-хижри жылы дүйнөдөн кайтып кетет. Үчүнчү аялы Асма бинт Умайс. Асма бинт Умайс да бул биринчи мухажирлерден, ошондой эле биринчи исламга кирген адамдардан болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга байат берген жана ошондой эле Мадинага хижрат кылган. Му'та урушунда шахид болгон бул аял. Үчүнчү аялы Абу Бакр радиаллаху анхунун үчүнчү аялы Асма бинт Умайс, Умму Абдулла деп аталган. Мухажир аялдардан эң биринчи аялдар же болсо исламга кирген эң алгачкы аялдардан бири десек болот. Ошо Дарул Аркам үйүндө болгон окуяларда. Бунун эри Жафар ибн Абу Талиб болот. Ал Хабашка хижрат кылат, андан кийин Мадинага хижрат кылат, Му'та күнү урушат. Му'та күнү шахид болгондон кийин Абу Бакр радиаллаху анху буга үйлөнөт. Абу Бакр радиаллаху анху үйлөнгөндөн кийин бул аял Абу Бакр радиаллаху анхуга Мухаммад деген бала төрө берет. Андан кийин эң акыркы аялы Абу Бакр радиаллаху анхунун аялы Хабиба бинт Хариджа. Бул ансар болот, ансари аял болот. Абу Бакр радиаллаху анху бул инсанга Мадинада үйлөнөт. Абу Бакр радиаллаху анхуга бул аял Умму Гулсум деген туу берет. Ошо төрөйт, Умму Гулсум деген. Ал эми Абу Бакр радиаллаху анхунун балдары болсо Абдурахман ибн Абу Бакр, ошондой эле Асунну деген же Усинну деген баласы болот. Валид ибн Абу Бакр, Абдуллах ибн Абу Бакр. Абу Бакр радиаллаху анхунун балдары болсо алар Абдурахман ибн Абу Бакр, Абдуллах ибн Абу Бакр, Мухаммад ибн Абу Бакр, ошондой эле Асма бинт Абу Бакр, Аиша Уммул Муъминин радиаллаху анха, Умму Гулсум. 6 баласы болот. 3 ул, 3 кыздуу. Абу Бакр радиаллаху анхунун кыскача Абу Бакр радиаллаху анхунун аты жөнү, анын лакаптары жана ошондой эле анын атасы, энеси, аялдары, балдары. Бул Абу Бакр радиаллаху анху кыскача тарыхы. Иншалла кийинки сабагыбыз Абу Бакр радиаллаху анху кандай исламды кабыл кылган жана исламда анын ролу канча эле.